Биз жөн гана студент эмеспиз, биз келечекти куручуларбыз. Жаму бул жөн гана диплом эмес, бул келечекке болгон ишенимдүү көпүрө. Ноябрь жаштар күнү, 17 ноябрь студенттер күнүнө карата Жалал-Абад мамлекеттик университети тарабынан Жамунун жаштар стратегиясы, билим өнүгүү келечек аттуу жаштар форуму өткөрүлдү. Форум алгач окуу жайдын карамагындагы институттар, колледждердин көргөзмөлөрү менен башталды. Жамунун ректору, профессор Кеңешбек Усенов жана келген коноктор ар бир окуу жайдын жарманкеси менен жакындан таанышып чыкты. Көбүнчө жаш балдар жанагы лоусу балдар болуп калат. Ошол менен иш алып барып, 5 жыл тажрыйба менен ушунча сертификаттар алып чыккандар жөнүндө. Бул форум студенттердин жаңы идеялары талкууланып, келечектин багыты аныктала турган маанилүү аянтча болду. Студенттер окуу жайдын ректоруна өз сунуштарын жана суроолорун берип жооп ала алышты. Айрым сунуштар жеринде чечилип, тапшырмалар берилди. 10 стипендия берсек болобу? Болот, жылдын жыйынтыгында мен ойлоп атам. Ушул күнгө, жаштардын күнүнө. Эске алынат. Ошо ноябрь илим күнү, жаштар күнү болуп атпайбы? Ошого бир жылдын жыйынтыгы менен 10 ректорский стипендия назначаем. Эң мыкты жооп. Өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, мамлекеттик жана окуу жайдын жаштар саясатын өнүктүрүүгө салым кошкон студенттер ардак грамоталар менен сыйланды. Салиева Сайкал Ильясовна сыйланат. Грамота менен Эсенбаев Бектемир Акылбек. Алдыга умтулуп жаткандардын аракетин баалоо бул аларга дем берет. Коомдук иштердеги активдүүлүгү жана мыкты окуган студенттер ректордун грамотасын алып, мындан ары да жоопкерчилик жогорулаганын айтат. Толкундануу болуп атат. Ушунча студенттин арасынан тандалып, ректорубуздун колунан ардак грамота алуу бул өзү бир чоң сыймык, бир чоң жетишкендик деп ойлойм. Бул грамота дагы мындай окууга жетишкендиктерди, кандай десем, жалбаттын өнүгүүсүнө, окуубуздун мындай жакшы дагы мындан мындай жакшы окушка, кандай десем, чоң салым кошуп, мындай күч берди, дем берди дагы. Саамалыктын алкагында жаштар багытында жасалып жаткан иштер тасмада көрсөтүлдү. Форумга ар тараптуу активдүү жаштар, демилгечи студенттер жана лидерлер чогулуп, өз ийгиликтери менен бөлүшүп, тажрыйба алмашуу аянтчасына айланды. Студент жаштарын, анын ичинде жаш окутуучулар, аспирант изденүүчүлөр да кошуп, анан мыкты студенттер менен жаштардын стратегиясын түзүү максатында атайын чоң масштабта форум уюштурдук. Бул форумдун максаты негизи туура жаштарга туура багыт берүү, аларга мүмкүнчүлүктөр жөнүндө кеңири айтуу, анан ийгиликке жеткен инсандардын ийгиликтерин бөлүшүү болуп, негизги максатыбыз болуп саналат. Техника илимдеринин доктору, профессор Кеңешбек Усенов бүгүнкү күндө окуу жайда студенттер үчүн түзүлгөн шарттарга токтолуп, бардык мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтып өттү. Майрам ээлерин куттуктап, мындай иш-чаралар студенттердин жөндөмүн ачып, ийгиликке жеткирет деген ишенимде. Мынакей биздин университетте акыркы кезде жаштар үчүн бир топ шарттарды түзгөнбүз. Бул деген эң биринчиден билим алуусуна дайым ошол тынбай талыкпастан билим алып, лабораторияларда мугалимдердин жардамы менен кружоктор иштеп атат. Ошол эле билимден балдарды илимий конференцияларга катыштырып, илимий конференцияларда илимий докладдар менен чыгып сүйлөп атышат. Акыркы 3 жылда республикада өткөрүлүп жаткан конкурстарда жалаң 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алып атканыбыз ошол биздин балдардын тынбай аракет кылганы, аларга түзүлгөн шарттардын натыйжасында ийгиликке жатышат. Форумдун соңунда университеттин таланттуу жаштары тарабынан концерттик программалар көрсөтүлүп, майрамдык маанай тартууланды. Анда флешмобдор коюлуп, ыр-күүлөр жаңырды. Белгилей кетсек, жаштар форуму жыл сайын түрдүү багытта уюштурулуп келет. Ал эми жаштарды жана окуу жайды колдоо иретинде жыл сайын Элдик банк жакындан өнөктөш болуп келет.
Аталган банк бул күнү да кызыктыруучу белектерди алууга, студенттерге майрамдык маанай тартуулоого көмөк көрсөттү. Анткени ал ыңгайлуу, ылдам жана коопсуз.